достар, ассалаумалейкум барыңыздарга. Бүгін біз анкета долбоорун тартып баштадык. Анкета долбоорунда бүгін супер таланттуу жана албетте өзгөчө шайыр инсандар мейманда. Эрмек Талайбеков, Назира Айтбекова. Кош келиңиздер. Сиз көз айнекти мындай имидж үчүнбү же? Жок, алысты жакшы көрө албагандыгым үчүн тиги маңдайымда отурган кишинин эмоциясын ар бир деталына чейин көрүү максатында бүгүн көз айнек менен келдим. Абдан баштап. Биздин көрөрмандарыбызга да анан сиздерге дагы эскертип өтөйүн. Биздин анкета долбоорубуз, биз анкета толтуруп көрүңөр эле, анкета толтурабыз. Ооба. Анан кийин өзүбүз тууралуу көбүрөөк фактыларды эл менен бөлүшөбүз. Мындай интервью ушундай форматта. Интервью, Анкета деген негизи азыркы Инстаграмда. Убагында анкета. Ошол жактан сүй тапкан учурлар болду эле? Анкетаданбы? Тияктан. Анкетадан мен бир классташ кызым «Кого ты любишь» деген жер бар го. Ошо менин атымды жазып коюптур да. Анан Аны бааларым баары эметип, экөөңөрдү кошуп. ооба, кошуп отурган тиги кыз уялгандан башка мектепке которуп кетти. Ушундай болуп кетти. Эркектерге баягы мындай эмер экен да эми. Көп деле мындай. Ну и чё деп коет. Ну и чё деп ойлоп аткесин. А тиги кыз баягы биринчи билдирип алган үчүн баягы эме болуп кетти окшойт да, уялчу. Бирок азыр кыздар андай эмес да. Азыр биринчи бирип сүйүүсүн билдирип туруп, мен аласыңбы деп эле айтат болуш керек. Качан той, качан свадьба деппи? Так, даяр болсоңуздар анда толтуруп коюңуздар. Бул сизге экен, бул сизге экен. Анкеталар толтурулду. Бүгүн бизде мейманда актер, режиссер Куудул Эрмек Талайбеков, жана ошондой эле актриса, алып баруучу жана өзгөчө шайыр инсан Назира Айтбекова. Кош келиңиздер. Абдан кубанычтабыз. Мына анкета толтурдуңуздар. Негизи адам кээде өзүн өзү көбүрөөк биле бербейт да чындыгында. Ооба. Анан кийин эми экөөңүздөр мына 2 жылдан бери бир кинотасмада роль жаратып калдыңыздар. Мындай ортодо тыныгуу учурунда сүйлөшүүлөр болуп турабы? Кээде. Ооба. Сүйлөшүп турабыз. Кээде. Жашоо жөнүндө деле сүйлөшпөйбүз. Жок. Эрмектин баягы сценалары өзүнчө тартылат да. Меники өзүнчө жома менен тартылат, бул өзүнүн партнеру менен тартылат. Анан бири-бирибизди дээрлик көрбөйбүз да. А бирок мындай жалпы тартылган эфирлерде чогуу болуп калабыз. Анда Алас да бирок. мына жөн эле ырсактамай да. Анда ошол сыртыңардан деле балким бири-бириңиздерди балким мындай карап туруп эле сканериңер күчтүү болуп билип коет чыгарсыздар деген ойдобуз. Кимден баштайлы? Айырмасы жок. Мен Эрмекти таап көрбөймүнбү? Эрмекти таап көрөсүзбү? Эрмекти окуп көргөнгө аракет кылалы, макул. Эрмектин жактырган саясатчысы. Биздин Кыргызстанда, Жалпы эле. Жалпы эле. Жок. Кыргызстанда экен. Кыргызстанда деп түшүнүп отурмун да. Бул Кыргызстанда экен. Кыргызстанда болсо, анда белгилүү саясатчылардын атын эле Дастан Бекешев болушу мүмкүн же Жанар Акаев. Жокпу? Жок экен. Жакшы көргөн саясатчысы жок экен. Эмнеге? Билбейм, мен саясаттан негизи эле алыспын да. Логиканы иштетип койсом болмок керек. Анан эмне деп жазаарын билбей койдум. Анан вроде бы ошолордун арасында эле тааныш байкелер бар, эмелер бар. Анан бирөөсүн айтсам бирөөсү таарым калабы деп жок деп эле жазып койдум да. Кийинки суроо. Жакшы көргөн режиссеру. Кыргызстандан, Бирөөсү Кыргызстандан, бирөөсү Голливудтан. Экөөнү жазып тур, себеп дегенде мындай атамекендик өндүрүш менен анан дүйнөлүк өндүрүштү чогуу алып жүргөн жигит болгон үчүн. Жок, эки башка режиссер. Эки башка режиссер? Эки башка. Бирөө Бирөөнү точно билбейсиңер.
Эмнеге? Мне кажется, Мен чет өлкөлүк режиссерлорду жакшы деле билбейм. Жана элдин баары мачит этип берет го, эмне эле? Тарантино деп ойлойм бирөөсүн. Экинчисин болсо, неме биздин режиссерлордон улуу режиссерлорду айтса керек деп ойлоп атам. Башын чайкаган. Биздин режиссерлор деп аябай жакшы баштадыңыз. Биздин режиссер. Прям Анда биздин режиссерлордон дагы жакыныраак. кошунан тандабайтты тартып аткан балким Радик Эшимов. Баракелде. Прикинь, адиги Голливудтучу? Кристофер Нолан. Тааныбайт экен. Кристофер Нолан несимен жагат? негизи режиссерлорду көп тааныбайт экен. Баягы кино менен аралашып жүргөндөр, ушул сценарий жазган режиссерлор менен жүргөндө эле мага муну кинолор жагат, тиги кинолор жагат десем тийип тура берет да. Ал кайсын тартты эле депчи. Киносун айтсаң, анан кинодон улам билет экен да. Көп эмелер билбейт экен. Сен билесиңби мисалы? Анча-мынча. Нолан эмнеси менен жагат? Нолан эми бул Довод, Начало, Темный рыцарь, Интерстеллар. Жакшы кино. Эмнеси менен жагат? Эмнеси менен мен сен өзүң айткан тосуң болот. Мага эмеси менен жагат. Убакыт менен ойнойт да булчу. Убакытты биз баягы баардыгыбыз линейный монтаждап коет. Башынан баштап аягына чейин тартабыз да бизчи. Хронологияны сактап. Эң хронологиясын сактап. Бул болсо мындайынан, анан мындайынан кылып тартат. Еще ансыз келгенсип, ошонун ичинде дагы башка нерселер да болуп кете берет да. Башты вообще башкача айландырып иштейт. И анын кинолорун бир эмес 2-3 жолу көрөсүң да. Кайсынысы эң көп жаккан кино? Эң жаккан киносу мен баардыгы эле жагат. Тияктан жаккан кино дегенге аны жазган жокмун. Анын киносун жазган жокмун. Анын режиссура катары эметкен. Эң жаккан киносу акыркы учурда ушу Интерстеллар жагат. Так, кийинки суроо. Эрмек өзүнүн иштеген кинолордун арасынан номер 1 деп кайсы кинону белгилейт? Кудаларды болуш керек. Супер кудалар. Супер кудалар. Эмнеге экинчиси эмес, биринчисин жазып койдуңуз? Биринчисинде баягы эме да. Аябай иштегем да. Прям ушунчалык берилип иштем. Экинчисинде деле иштегем, просто экинчисинде уже баягы тажрыйбалуу болуп калдым да. Анан эмеге өзүңдүн опытыңа ишенип, потом кылып коем деп атып эле ошондой болуп калды. Биринчисинде прям кайсыл жерден тамак ичем, кайсыл жерден мен мынча убактым бошойт деп полный жазып алып иштегем да, план боюнча. 1 ай бою. И ошондой план вообще бузулган жок. Бизде кичине мындай адамдар аябай конкреттүү эмес го. Сиз кантип тартипти камсыздадыңыз? Мисалы человеческий ресурстарды да алгам. Ооруп калган учурларда мен замена коюп койчумун да. И конфликтный актерлор болот да, керектер кечигет, ооруп калат, келбей коет дегендер, запас менен, 1-2 запас. То есть ал бошобой калса, муну чыгарасың деп айтчумун да. Тиги сценаны тарта беребиз. И жайында тартканына байланыштуу эме болуп калган тиги. Погода постоянно эле жакшы болчу. Погодадан караганбыз, жакшы деп нормально жазганбыз. Погода эмете албайсың да, көрө албайсың да. Ошон үчүн жакшы болуп берген, ошон үчүн эмеде планда бузулган жок да. Кыргызбай эмес, нукура кыргыз. Так жүрөт. Негизи ошондой иштеш керек да, по идее. Бар, негизи ошондой иштеш керек. Сонун улантабыз, кийинки суроо. Кайсы тилдерди билет? Кыргыз тилин эле билет деп ойлойм. Орусча сүйлөгөнүн такыр көргөн эмесмин, жубайы орус тилдүү болгону менен. Аны менен тил табыш керек болчу да. Анан англис тилин деле, орус тилди билгендер англис тилин жакшы өздөштүрүп кетет. Түрк тилинде сүйлөгөнүн да көргөн эмесмин, ошон үчүн кыргыз тилин эле билет деп ойлойм. Эрмек техникалык университет окуган, да? И немис факультетинде? Немисчени эле. Немисчени билет, Германияга барып келгенсиң.
практика өтүп келгем. Анан орусча окугам негизи мен. Мен сценарийдин баарын орусча окуйм, ойлонгонду дагы көбүнчө орусча ойлоном да. Негизи. Мен Кыргызчага наоборот басым жасап сүйлөгөн үчүн ушундай. Кийинки суроо. Жакшы көргөн сериалы. коштан тандабайт тамашка. Ошол эле экен. Же бир нече экен. Жок, бирөө эле экен. Мен багып берип өтөлү. Россия. Жакшы көргөн сериалы. Россиянын негизи сериалдарын такыр дээрлик көрбөйм. Анткени үйдө апам берилип көрөт да. Аны көрсөң да окшошпойт да алардын кинолору, сериалдары. Окшошкондордун арасында бирөө бар экен, ошол жазып. Анда жанагы илгерки сериал болушу мүмкүн, жанагы белый анан космос анан балекет төлөкөт. Балекет төлөкөт. Бригада беле? Ооба, баракелде, туура. Балекет төлөкөт менен. Жакшы көргөн шоу. Жакшы көргөн телепередача YouTube'да дагы Шоусу, Орел и решка беле? Ошолбу? Айтып берип койдуңбу? Жок, Тану. Азаматсыз туура. Себебин сүйлөшүп алдыңар эле деп коеюнбу? Так, и биринчи тартылган киносу. Биринчи тартылган киносу. Кайсы кинодо көрдүм эле сени? Эстелип айтам. Түшүнбөй айтам, жакшы көрсөчү. Биринчи тартылган киносу До плюс Фа. До плюс Фа. Эмне болуп тартылып калдыңар эле? И бул кайсы жыл эле? Бул 2000 канча болуп калды? 2012 болуп калды го. 2012. 10 жылдан бери киносферадасың. Кино тармагында экенсиң. Ушундай болуп калды. 11 го дейм, 11 тартылып, 12 жыл чыкты, ушундай болуп калды. Эрнст агай чакырып эле, ошол тамашоодон көрүп, анан эч кандай кастингди өткөрбөй эле, негизи кастингден алат да. Анан биздин командадан баарыбызды эле алып, ошо Саматты башкы рол кылды, экинчисин Эмилди кылып, анан бизди дос кылып чыгарып койду, студент болчусу. Силер болосуңар, жарайсыңар. Сценарий бар. Келгиле. Негизи бизди жете эле алып келген ушу киносферага ушу Эрнст агай да. Эрнст агайга аябай рахмат айтып кетебиз биз азыртадан. Жакшы көргөн киносу. Чет өлкөлүк кинолордон болуш керек. Голливудтугу. Голливудтун фильмдерин баарын жатка билбегендигиме байланыштуу. Акыркы фильмдер. 2020. Былтыркы жылдын эң популярдуу киносу болду окуш керек. Азыр эстейин. Биздин программабыз крокодил шоу болуп кетти го. Мен неме Голливуд фильмдеринин аттарын жатка билбейм да. Өлө көрөм, бирок Мэтью МакКонахини тааныйсызбы? жок. Гай Ричини тааныйсызбы? Жок. Эмне Колин Фаррелди тааныйсызбы? Жок. Мен кыйын боло бербей элемчи. Мен тааныйм деп койдум. Жакшы көргөн киносу Джентльмен экен. Кийинки суроого өтөлү. Кайсы быйыл бара турган өлкөсү буюрса? Быйыл бизде Египет менен Түркиялы, Кыргызстандачы. Баары жакшы болсо? Жакшы болсо ушул экөөнүн бирөөсүнө барат болуш керек деп ойлойм. Түштүк чыгыш болуп калабы? Эме безумно богатый азиатны көргөнсүңбү? Жок, көргөнбүз. Көрбөптүр. Билем, вообще кино көрбөйм. Эмнеге Сингапур? Сингапур. Сингапур. Бали. Сингапур эме островдорду баарын эле көрдүк. Сингапурдун мага экономикасы жагат, анан эч нерсе чыгарбай туруп, экономикасы биринчи орунда турат го аларчы. Дүйнө жүзүндө. Аябай өнүккөн өлкө бири. Мага ошол кызык боло берет да. Эмне себептен, эмне ошо адамдар эмне кылышат, ал жактан мамлекет кандай жашап деп ошол жака барып келип атат.
ушул жылда. Таиланд, Египеттерди көргөм да. Эрмектин биринчи автоунаа маркасы. Эми Кыргызстанда популярдуу машинелердин бири айдаптыр. Ага чейин айдаган эмес белем. Дароо эле ошондон баштадым. Өзүмдүк болгончу, эми папашаныкын айдап жүрчүмүн. Москвич, Ауди дегенде. Өзүң сатып алган. Өзүн сатып алганын анда кенедей эле кичинекей машинелердин бири болсо керек деп ойлойм. Кичинекей машинелерден кайсы машинелерибиз бар? Honda бар, Toyota Vitz бар. Көп эле эткенсиз сиз дагы. Биринчи айтканыңыз туура болду. Honda'бы? Honda Fit'пи? Жаным. Ошондо сиз коллегаңыз тууралуу 10 суроонун ичинен 4 суроого таап койдуңуз. 4 суроону таап койдуңуз. Жакшы эле билет экенсиз, Кудай шүгүр. Эми Назира Айтбекова тууралуу суроолорго келдик. Атын ким койгон? Атын ким койгон? Апасы койгон. Анан апасы менен чогуу? Атасы. Атасы менен апасы койду. Сен до конца эмес турбайт мен. Мен айтканды апасы деп туруп койгон деп туруп, анан атасы менен чогуу деп айтайын деп. Ооба. Ошол учурда мода болчу экен. Атасы, апасы бул чоң ата, чоң апасыбы? Жок, өзүмдүн апам, мамам, папам да. Орусчасынан айтканда. Мени жараткан ата энем эркек күтүп атып эле караса эле түрүсү кыз төрөлүп калат да. Түрү суук. Түрү суук экен да болгондо дачы. Анан Каш эле бир жаңы туулган айдай экен, чийилген, калган түрү суук экен. Анан апам деген экен да. Анан биринчиси кыз болуп төрөлүп атса, анан кыз болгондо да бир сулуу кыз төрөлбөй, түрү суук кыз төрөлүп атса, анан мамам аябай разочарование болуптур экен да. Анан атам апам экөө ойлонуп отуруп, анан ал учурда Назира деген, Наргиза деген аттар мода болоттур. Наргиза деген бөлөм бар болгондугуна байланыштуу, Наргизага укаш болсун деп Назира деп коюшкан. Эмне үчүн? Иә. Назира эмне үчүн? Назираны көп эле карагам. Кыргыз тилинин бир сөздүгү бар эле, ошол жакта болсо Назира араб тилинен алынган. Бир нерсеге окшош деген сөздү билдирет экен да. Бирок башкалар айтат назар деген сөзүнөн деп атта дейт. Кээ бирөө айтат сулуу деген маанини билдирет дейт. Чыгылып ар кандай жоромолдорун көргөм да. Так эмне экенин билбейм. жакшы көргөн теле алып баруучусу? Ооба эме. Өпөй кантип эле. Эме, атын унутуп атам, тиги жакында эле каза болуп калды эжекебиз. Майрамга окшош да. Салтанат Саматова. Кандай кинодо тартылгысы келет? Эмнеге Салтанат Саматова деп сурап койбойсуңбу? Эмнеге Салтанат Саматова? Жакшы. Жаман кесип ошону сурап койгон. Көбүнө жагат. Анткени тилинин тактыгы, дикциясынын күчтүүлүгү, анан орус тилинде да, кыргыз тилинде эки тилде мындай кенен өзүн судагы балык сүзгөндөй алып бара алгандыгы үчүн абдан жакчы. Жана ой чабыты, эрудициясы, билими укмуш болчу да. Ошон үчүн Салтанат. Мурунку Тамара Жаманбаева же болсо Аныш Кадырова деген сыяктуу, Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева деген улуу дикторлорду айтайын десем, алардын орду бөлөк, бирок Салтанат эже азыркы заманбап жашоодогу эң мыкты алып баруучулардын бири болчу деп айтам. Туура. Кошулам. Жана кийинки суроого өтөбүз. Кандай кинодо тартылгысы келет? Эми бул актерлордун баардыгында эле болуш керек. Мен өзүмө дагы жагат дегендей. Өзүмдө да кыялым бар. Тарых эмеспи? Тарых эмеспи? Ал деле жакшы болчу экен вариант. Мээме келбей калды. Ошондойбу негизи? Мээме келсе ошону айтмакмын чын. Тарыхый образ болсо кимди ойномок элеңиз? Тарыхый образ болсо
билбейм. Каалаганыңды тандап ал десе. Жок, өткөндө бир кастингке бардым да, атай чакырышып, ушул ролго сизди көрүп атабыз да. Келип алып, сизди көбүрөөк комедийный актриса деп атышат, биякта аябай талаш болду деп атпайбы. Анан аябай жиним келди да ичименчи. Эмнеге биздин режиссерлор башкача ойлонгонду билбейт депчи. Комедияга бирөө эле бир жанр берип койсо, ошого опокшош бүт режиссердун баары ошондой эле роль бере берет да. Ошону эле эксплуатация кылат. Ошол образ мисалы деле. үчүнчү Камчы Сарыбаевди жана антип мындай жиндик иши кылбай эле мындай сындырып туруп бир башка образ чыксарса болот. Мисалы үчүн Саякбайдын ролун кандай ойноп берди да Марат агайыбыз. Ал дагы комедийный актер эмес беле, кандай сындырып туруп сонун роль жаратып берди. Эмне үчүн ушундай да бизде бир актерго бир нерсе клеймо жабышса, ошол боюнча ошол амплуа менен өмүр бою өтөт да. Антпей, мисалы үчүн мен комедийный актриса болуп буга чейин жүрдүмбү? Будь добр да, мындай мен сындырып туруп колгон келе ошол нерсени менден таптакыр бөлөк образды Суруп чык. суруп чык да. Мен жан дүйнөмдө ичимде башка адам жатат да, ошону суруп чыгара алган режиссер болсо кандай сонун болот? Анын режиссерлук талантына элдин баары баа берет, мага деле эмес. Айтбек окumuş экен дебейт да, ох, режиссер кандай сонун иштептир бул образдын үстүнөн дейт да. Ана сен деген комедийный актрисасың. Туура. Негизи туура айтты. Жоон айтып койдук окшойт. Комедия. О, сага. Комедияны кудай шүгүр ойноп атпайбы? Драматический актер болчу да. Драма. Драма жатында дагы ушундай Ойноп, өзүн сынап көргүсү келет экен. Салонго бир барганда канча акча коротот? Салонго бир барганда канча акча каражат? 0 эмеспи? Чын эле? Баягы бартер менен иштеп, Инстаграмда реклама кылам деп. Ошондой эле көрүнөбү? Жөн просто Назиран деле подписчиктер аябай көп да. Миллиондон ашат. Миллиондон ашык. Анан любой эле салонго баягы эметип туруп. Эметип коебу, эметип туруп. Жок, негизи жазбайт. Өздөрү жазышат да. Менде деле толтура. Мен келип чачымды алдырып кет, машинаңды жуудуруп кет, анан мынтип анан тинтип дегенчи. Ошондой деле барбы анан ошол жака барабы деген деп ойлогом, билбейм анан. Сиз бардык сунуштарга макул боло бересизби ошондой? Жок. Макул. Мен зубной техник менен, стоматолог менен чач алганым канча болду где-то 5 жылдан 10 жылга жакындап калды. Ошондон бери ошонун бирөөнү эле алдырам. Инста-чайка болгон кандай? Инста-чайка болгон сон. Мисалы үчүн жок. Ошондой бекерби? Ооба, туура эле айтып турмун. 15, мисалы үчүн 15 жыл мен деген бекер иштегем да. Бизде искусствода акча жок да. Бүт багылган акчаны мисалы үчүн мурун жолдошуман жардам сурачумун, да мисалы ага чейин апаман жардам сурачумун. Анан өзүм акча таап баштаганда жакын эле болду да. Анан Инстаграмды албетте колдонуш керек болуп атпайбы, ошон үчүн бул бизге сонун жеңилдик чөнтөгүбүзгө. Бирок мындай акча коротмок деле эмесмин. Эгер чын-чынына келгенде өзүм акчам менен бара турган болсо. Жок, кирпик чаптатпайм мисалы үчүн. Тырмак мына көрдүңөр жасатпайм. Болгон эле чачыма ак басып кеткендигине байланыштуу эле чачым түптөрүн боётуп турам. Болгон салонго барганым ошол. Караңыздарчы, ачык сырын баарын айтып берип атат. Назира Айтбекова кийинки суроосу мындай экен. Кайсы ырчынын клибине тартылгысы келет? Кыргызстандабы? Ооба. Кыргызстандагы. Мирбек Атабеков. Ал деле бар болчу мээмде. Негизи туура эле таптı да, бирок жазганым башка жазып койдум. Башка, Мындай жалпы жонунан жазып койгом да. Жалпы жонунан эл артисттеринен деп жазып коюптур. Бирок эмгек сиңиргендердики, кээ биркилердики болот деп коет. Жок, мындай улуу муундардын бир башкача образдагы балким жаса эмгек сиңирген Мирбектики да жакшы ырлары ага да болот. Ушундай тартылгым келет да. Назира Айтбекованын көңүлүн эмне көтөрөт? Ким болду ушундай эме? Эл артисттеринин жалпы жонунан. Жалпы жонунан. Бирок таптың. Көңүлүн көтөрө турган нерселер. Көңүлүн көтөрө турган нерселер. Кыздардыкы эмне? Логически ойлонгондо. Кичинекей балдар болушу мүмкүн.
Жок, сен кыздарды караба, мен кыздарга окшой бербейм. Башкача адам. Сен көңүлдүү көтөр. мени кара. Эмеби? Айтбекованын логикасына. Дүңкү да койду. Ал деле бар эй. Тамаша. Кысасы жоон айта берели, жаңы багыттар, жаңы ийгиликтер, мисалы үчүн жаңы программа болсо бизге анда сүйүнүп, көңүлү көтөрүлүп келет экен. Ооба, жаңы ийгиликтер, жок, ийгиликте мен аябай ушундай карьерага көбүрөөк басым жасаган аял катары. Мага жаңы ачылыш керек, жаңы жактан өзүмдү ачышым керек. Мисалы үчүн былтыр китеп жаздым, бул менин жаңы ачылышым болду. Быйыл дагы жаңы бир талантымды ачышым керек. Анан жаңы ролдорду жаратып турушум керек, мурункуларга окшобогон. Ырдайсызбы? Ырдайм. Качан клиптер чыгат? Жок, мындай сахнага Музыка каналында. аябай ырчы болуп кетейин деген ниетим жок, бирок ата-энем музыкант болгондугуна байланыштуу комуз менен үйдө ырдап калышым. Бир эки трек жаздырып коесуң. Комуз черте аласың? Комуз анча мынча черте алам. Апам комуз чертет да. Кийинки суроо. Туулган күнүнө алган эң кызыктуу белек. Эмне болгон? Күлкүлүү болгон да. Так. Күлкүлүү жагынан кара. Эмнеси күлкү? Кызык. Эмнеси күлкүлүү? Мага Кийинби же мурун алган? мындай колдонот, аял колдонот турчу нерселерди. Башка нерселерди эле алам да. Нерсе эмеспи? Жок. Так, не, аял эмне колдонот? Крем колдонот аял. Бет боёгон нерселер колдонот. Кызыктуу белек дейт. Кызыктуу белек. Аябай күлүп тур эмнегедир. Бирок Эмнегедир күлгөнүм себеби деген, ал ухажер болчу да. анан деген аябай сүйүүсүн билдирип жүргөн мен ойлогом да алдым. Жок дегенде бир мындай шикарный роза же мындай алтын палтын мындай бир нерсе элестеткем да. романтикалуу. Романтикалуу. Ал болсо плойка көтөрүп келген. Өлө күлгөм да аначы. Нормально эле. Керектүү практичный подарок. Плойка эмне арзанбы? Жок. Мен деген чачымды биринчиден аябай мынтип жасабайм деле. Плойка мага кажети жок, таптакыр. Кереги жок. Экинчиден болсо, кыз киши эркектен плойка же сковородка күтпөйт. Көмөш штанды көтөрүп келбегиле. Анан гүл көтөрүп келсеңер дагы мындай табиттүү гүлдөрдөн атайын жасалгаланган башкача гүлдөрдү көтөрүп келе. Эптеп септеген шыпыргыдай болгон гүл менен плойка берсеңер, күлкүлүү болот да. Кийинки суроо. Тура эле. Сүйлөшөлчү. Жактырган актрисасы. Так, жактырган актрисасы. Эскилерден кара. Таттуу. Так, тирүүбү? Жок. Эскилерден өтпөйм ба? Билбей калдым. Бул кишини эмне болуп жакшы көрүп калдыңыз эле аябай? Мен кичинекей кезинде аябай окшош турушат эле экөөбүздү. Анан роль ойногондо дагы жалаң анын ролдорун ойнойт элем. Анан чоңойгондо дал ошондой болосуң деп көп айтышчы. Мен анын ар бир ролун тим эле деп жыргап көрөм, ушундай суктанам. Студент болуп келгенде тирүү болчу. Шаардан аябай издеп, ушинткем да бир жолуксам, бир батасын алсам деген. Бирок тилекке каршы жетишпей калды. Ооба, мен эстедим анда. Айта элечи. СССРдин эл артиси. Сабира Гүмшалиева. Кийинки кайсы бренддеги кийим жагат? Бренд тандап айткан дейм. Баракелде. Туура. Туурабы? Ооба. Байкагам. Кандай фирманын косметикасын колдонот? Дүйнөлүк бренд ал, Жок, мындай бренд эмес, жалпылаштырып жазыптыр да. Суроо кандай болуп калды ушунда? Кандай косметиканы колдонот? Кайсы фирманыкы деп суроо берип турбуз, бирок эмнегедир бренд эмес экен. Кайсы? Фирманыкын жазган жокмун, анткени ошолдукун эле ар кайсыныкын көрөм да дайыма. Билбейт экенмин. Корея. Кореялык косметика.
Косметика. Ошондо 10 суроонун ичинен 5 туура жооп узаттыңыз. Баракелде. Биз анкета долбоорун улантабыз. Биздин эң популярдуу элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон инсандар бүгүн мейманда. Алардын дагы катылып жаткан сырларын билүүгө бизге экинчи тур жардам берет. Биз менен болуңуздар. Урматтуу достор, анкета долбоору уланууда. Биз экинчи турубузду баштайбыз. Анда эмесе кезек Назира Айтбековада. Эрмек Таалайбеков тууралуу суроолор келет. Бул кайсы жыл? 2009 Эрмек экөөбүз Браво программасын алып барчубуз. Анда тамашоо жок эле. 2010 же 11, 2011. 11. Бул кайсы жыл ошондо? КТРдеги Жазгы музыкалык фестиваль. жазгы 2009. 2009 беле? Туура жооп. 2009 март. Жазгы музыкалык фестиваль. Бул оюнда мен да бар болушумун. 3-чү орун алганбыз. Сен да оротсуң, э? Азиатский стандарт, э? Ооба. Эрмеки дейт го. Эрмеки кеттик. Кийинки суроо. Ушундай элеңей? Бул эме го, мындай. Адольф го. Ушуну сүйүп калып турбайбы жанагыз? Жанымга кетесиненга. Башка мектепке которулуп кетти байкуш. Байкуш да, эми балким жакшы жака тагдыры чечилген чыгар. 3-чү, 4-чү класс го, э? Же 5-чи класс, же 6-чы. Суроо. Кайсы класс? Бул жигит кайсы класста окушу мүмкүн? Ушундай эле сурачы. Кайсы мектепте эмне болгонун биле албайт экенмин. Кайсы класс? Көз карашы бир аз муңдуу го. Эмнеге? Олуттуу, муңдуу эмес ал, олуттуу. Олуттуу. Оргон жашоосун көрүп калгандай иште. Бул деген Олуттуу. азыр Олуттуу көз караш. Ариет 5-чи класс. Уже Ариеттин балам менен эле теңдейлүү көрүнүп атат. 5-чи класска деп ойлоп атам. Бул эме отличниктердин сүрөтү окшойт, э? Отличник белең, э? Доска почетудагы сүрөт. Меники да бар болчу ушундай. Жакшы. Туура жооп барбы? 5-чи класс деп ойлоп атам. 4-чү класс экен. 4-чү класс? Жакындап туруп. Жада калса президент болуптур мектебинде. Баракелде. Активист. Эмеде болчумун, класста, андан кийин эмеде болгом да. Мектепте да президент болчумун. Эч ойлоп турум. Сени двоечник деп ойлойт экенмин. Орусча билбейт бай. Кечирип койчу, сага берген баам үчүн. Кийинки суроо. Нарында экен бул. Бул Инстаграмдагы постунда сүрөттөлүшү кандай болушу мүмкүн? Жазуусу. Посттун сүрөттөмөсү. Описаниясы. Посттун сүрөттөмөсү. Сүрөттөмөсү Сиз кандай описаниясы маалеңер? биз нарындактар кыйынбыз да деген сыяктуу. Өзүнүн нарындык экенин баса белгилеген бир пост болушу ыктымал. Нарындыксыңбы? Аны нарындык экен. Ошо эмилүү экөөңөр бир толкундасыңар эмнегедир? Деп ойлойм да, ушу нарындык. Бул эмеде көчмөндөрдө сүрөт, жанагы Нарын областтардын эмеси болбоду беле? Анда жообун көрөлү. Не дейт? Куртка шита из Кожи дракона дейт. Куртка жөнүндө Фон эмес, бизге курткасы мания болчу көрсө. кетип калачы. Эрмек тууралуу бир да суроо, туура жооп айта алган жоксуз. Тилекке каршы. Эми Эрмекке кезекти узаталы. Келиңиздер. Эметип көрөлү. Тапканга аракет кылабыз. Болгону 5-чи, 6-чы Эметип көрчү. чутье дегендерди иштетели, ойготолу, интуиция. Эми албетте жөн эле ойлор деген описанияларды окуганда баарын айтыш керек эмес, бирок бул жерде кыска жазыптыр Инстаграмда, э? Эмне жөндө? Эмне жөнүндө жазган? Описание. Эркектер жөнүндө эмеспи? Так. 2, 3. Билбейт экенмин ошо. Бир пост үчүн канча убакыт коротосуз? Мындай тергенге эле убакыт кетет. 2-3 мүнөт. Куюлуп эле кете берет ойлор. Куюлуп келет, ошону жазып калганга үлгүрүшүм керек. Структурированно. Сенчи канча убакыт коротосуң?
Мен азыр фотопост киргизбей калдык. Анткени фотопост деген активдүү түшүрүп иштейт экен Instagram'дачы. Де? Ошондой экен статистика боюнча. Анан актив түшүрүп салат экен. Актив түшүрүп калса жарнама келбей калат. Реклама, заказдар. Ошон үчүн только видео пост кылабыз. Видео пост в любом случае кызыктуу болот да. Ошон үчүн анын просмотрлары да көп болот, лайктар көп болот. А мындай жазып атканда, сценарий жазып атканда? Сценарий жазганда эми ар кандай сценарийге байланыштуу, идеяга байланыштуу. Если илхом келсе, бир түндө бир кинону жазып иштейм. Илхом келбесе, 1 ай, 2 ай жүрө бересиң. Туура жооп. Эмне жөнүндө экен? Чырагым, бир тамчы сууга кошуп жутуп коеюнбу? Айбай, Жана айтпадым эле эркектер тууралуу деп. Эми чырагым деп эркектерге эле кайрылат да. Ооба. Туура эле го дейм. Сен мырзаларга Кийинки суроого тийишкен суроо дешиң керек. Ооба, бираз мазмуну да айтылыш керек болчу. Кийинки суроо. Так, Бактылууго? бактылуу. Бул жерде эле ошол экен. Описанияны табыш керек. Эме го дейм. Мыйзамды сакташ керек. Балким штраф төлөдү. Штраф төлөп туруп, мына бу байкелерге чоң рахмат. Түз жүргүлө туугандар дегендейби? Ошондой Төлөп чыктым, мен бактылуумун дегендейби? Утулдум дегендейби? Дейм да. Жоопту байкайлы. Не калп айтайын? Маанай беш, очойгон айып пул төлөмөй болдум. Чыгаша болмойн, киреше болбойт. Ылайым жеңилинен алсын чыгашаны, бирок сонун кармалдым да. Экинчи бузбайм эрежени, сөз берем. Бүгүн бузуп көрөйүн да деген болчумун. Болбой калды дейт. Кутман таң. Таң эрте. Очойгон айып пул төлөдүм. Бир койдун да, туура. Беш бармак фильми тартылып аткандан гример кечиккенде өтүнгө алат да. Мен чачым жана биринчи сүрөт, беш бармактагы сүрөттө чачты жасаш, калың ал, бүтмө мындай калың макияж коюш керек эле. Алардын баары убакыт алат. Анан беркилер улуу инсандар келгенде күтүп калбасын деп. Сөзүңөргө турдуңарбы? Бузбай элесиңерби? Жок, бузбай калгам. Азыр тим эле айланып келем да, мурун болсо. Сплошной өчүп кетти. Азыр бузушту болбой калды. Бузайын десең, элдер телефонго тартышат. Эмесине камераларын тартышат, бүт жакка сакталып калат да. Мурун деле бузчумун, эми беги айтып койдум да. Не кылат? Бул жерде деле сиздин фантазияңыз күчтүүрөөк, балким буга описание жасасыз. Описание. Келиндер тууралуу болсо керек. Келиндер тууралуу негизи эле баягы женская доля тууралуу болсо керек. Анткени көзүндө эме турат да. Деп койчу эле, могун кайгы деп коебу. Ошондой тургандай. Ошо женский доля жөнүндө жазса. Кандай көрөлү? Сон жастырды. Сулуу эмес аял болбойт, недофинансированный аял болот дейт. Түшүнүктүү да? Аябай, эле моундай кетсем болчу эле башка экен. Жыйынтыгында сиз бир суроого туура жооп узаттыңыз. Беркилердин эле жакындадым го эми. Беркилер деле жакындады, эми анын туура катары, пожалуйста. Пожалуйста. Ошентсе дагы кыскасы сиздер албетте мындай эки турда тең эрмек көбүрөөк кыракылык кылып, Назира Айтбекова тууралуу көп фактыларды биле алды. Эмнеге мен утуп кеттим айтайынбы? Анткени Назира деген дайыма ачык болуп жүрөт да. Ачык, мындай ар ким менен мындай Кандай болсо ошондой. Эме деп коет го. Бир сырдуу. Коннект деп коет го. Ошондой түсөт да. Мен болсо эми жүрө берем да, скрытый болуп, ошон үчүн утулуп калды да. Бул жакта Назиранын деле күнөөсү жок. Күнөөсү. Менин күнөөм жок. Күнөө менде эмес. Күнөө сенде эмес. Күнөө Анда башкада. комуз менен сонурларды күтөбүз сизден. Бүгүнкү эфирде сиз өзүңүз тууралуу, эрмек тууралуу эмнелерди биле алдыңыз? Жаңы сиздерди балким бир жаңы ойго, жаңы идеяга түрткөн бир факт көрө алдыңызбы, биле алдыңызбы?
Эрмекти жаңыча таныдым десем болот. Биз бир долбоордо иштегендигибизге байланыштуу Эрмек жакшы бала экен деп жүргөм. Анан бирок бүгүн Ого өтер жакшы бала экен. ооба бүгүн огошуп бетер жакшы бала экенин көрүп, дагы жакындадым. Дагы көбүрөөк жакшы көрдүм десем болот. Взаимно. Орчеслеп кайтты. Чоң рахмат. Ырастык билдиребиз, сүйүктүү көрөрмандар. Бизди эмки жумада кайрадан эфирлерде акмалап, интернет сайттарын акмалап көрүңүздөр. Жана албетте лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар.